60 же 70 жаштан ашкан адамга тиешелүү дарт десек жаңылышпайбыз. Адам белгилүү инсанбы, дарыгер же спортсменби, оору адамдын даражасына, кесибине, атүгөл миллионер экенине да карабайт. Бүгүн биз Паркинсон жана Альцгеймер оорусу туурасында маалымат бермекчибиз. Көчөдө же ооруканадан колу буту титирип баса албай жүргөн адамдарды кездештирүүгө болот. Бул оору Паркинсон деп аталат. Паркинсон оорусу ушул неврологиялык оорулардын арасында өзү деле ушундай өтө көп кездешпей турган оорулардын эле катарына кирет. Негизинен бул Паркинсон оорусу жашы улгайган кишилерде кездешет. Дүйнө чемпиону, легендарылуу боксер Мухаммед Али Паркинсон дарты менен жабыркаган. Көп убакыттан бери бул дарт менен ооруп, 2016-жылы 74 жашында ооруканада каза болгон. Жашы улгайгандардын оорусу деп аталган Паркинсон дарты менен Мухаммед Али 40 жашында аталган дартка кабылган. Бул дарт менен экинчи дүйнөлүк согуштун уюштуруучусу, дүйнөнү багындырып алууну көздөгөн улутчул Адольф Гитлер ооруган. Акыры өлүм менен аяктаган Паркинсон дарты эки түрү менен белгилүү. Бунун эки түрү болот бул Паркинсон оорусунун. Паркинсон оорусунун чыныгы Паркинсон оорусу, экинчиси Паркинсон синдрому деп коет. Синдром паркинсонизма. Ошондой деп. Паркинсон оорусу бул негизинен бул ошол улгайган кезде мээнин айрыкча эң ички катмарларын ошол жапа чегишинен барып туруп пайда болот да. Ошол жерде өзгөрүүлөр болот. Мээнин структуранын өзүндө. Бейтап жашы өткөн мезгилде Паркинсон дартына ооруга чалдыкса, ал эми көпчүлүгү аталган дарттын белгилерин гана алып жүрүшөт дейт адистер. Паркинсон синдрому бул болсо жашыраак кезде да кездешиши мүмкүн. Көпчүлүк учурда ушу элдин арасында ушундай көп байкалат. Ал тургай дарыгерлердин арасындагы ушу Паркинсон синдрому менен Паркинсон оорусун экөөнү көп алмаштырышы болот да. Жаштардын арасында көбүнчө ушу Паркинсон синдрому кездешет. Ал болсо эмненин сөзүндө бул кандайдыр бир оорунун негизинде пайда болгон Паркинсон синдрому. Кандайдыр бир оорунун негизинде бул синдром катары, бир оорунун синдрому катары кетип атат да. Бейтаптын кээде жүрөгү тез сого баштайт, тердейт, көздөрү ирмелбей, кыймылы олдоксон болуп, шилекейи куюлат. Пайда болгондон кийин бир топ убакыт негизинен мээ өзү жапа чеккенден бир топ убакыттан кийин анан жанагы алгачкы белгилери пайда боло баштайт да. Бул алгачкы белгилери эмне? Алгачкы белгилери Паркинсон оорусунда кандай жана синдрому болсо дагы, Паркинсон оорусунун өзү болсо дагы алгачкы белгилери бул болсо жанагындай кишинин баскан турганы уже өзгөрө баштайт. Булар өтө мындай кылдаттык менен мамиле жасап, ар кандай өздөрүнүн кыймылына дагы. Анан кийин көбүнчө булар өздөрү байкабайт, сырттагы кишилер байкап калат. Кандайдыр булардын мүнөзүнүн өзгөрүшүн, баскан турганын баягындай болбой калышын, майда шактар менен басып калат, акырын басып калат ошентип. Жанагы көп иштерге кызыгуусу жок болуп, өз алдынча болуп калышат да булар. Анан акырындык менен анан ошол белгилер анан кийин күчөй баштайт. Анан барып туруп анан калчылдак баса баштайт. Калчылдак. Кол титрейби, буту титрейби, кээ башы титрейби, ооз тараптан да титрейби, ушундай болот да, калчылдак баса баштайт. Көбүнчө ушу колунан башталат. Четки колдорунан баштайт. Анан ошону титреп, акырындык менен бул көбөйө баштайт. Кээде бет булчуңдарынан да болушу мүмкүн да. Аны өзү байкабайт, анан сырттагылар айтып калат да, ушинтип бет булчуңдарыңыздыкы баягы булкылдап атат, кыймылдап атат дегенде анан кийин көңүл бөлө баштайт. Адам басканда, сүйлөгөндө, тамак ичкенде денесинин кээде калтырап калганын байкабай калышы мүмкүн. Ошондуктан жанындагы адам бул белгилерди байкаар замат дарыгерге алып келүүсү керек. Бул оору учурунда баягы дарыгерге кайрылып өз учурунда жардам албаса, ал акырындык менен күчөй баштайт.
Бизде ушу Кыргызстанда көпчүлүк учурда ушундай кездешет. Бизге качан өт түшүп кеткенде келип кетишет. Качан калчылдак басып, анан баскан турганы кыйын болуп калганда келе баштайт. Эл арасында калтыратма, шал деп аталган оорунун белгилери кээде жаштарда пайда болот. Бул кайсы бир оорудан улам пайда болгон организмдеги өзгөрүүлөр болуп эсептелет. Жанагы синдрому болсо, Паркинсон синдрому бул кичине эртерээк пайда болот. Кандайдыр бир оорунун негизинде жаштардын арасында да пайда болушу мүмкүн. Ал дагы ошондой болот. Баягы кийинчерээк өздөрү байкай баштайт, жанагы колдордун учтары баягы калчылдап бетиреп, айрыкча момундай атайын целенаправленный бир жумуш жасаганда барып колдору калчылдап, же болбосо пиала сунганда, же болбосо жана идиш аякты көтөргөндө калчылдай баштайт да, ошодон анан кийин өздөрүн биле баштайт, ушундай менде оору бар экен деп туруп анан барып туруп кайрылышат да. Жаштар арасында пайда болгон Паркинсон дартын дарылоо кандай жүргүзүлөт? Бейтаптын оорудан толук айыгып кетүү мүмкүнчүлүгү барбы деген сурообузга дарыгер Паркинсон синдромун дарылоо бул жеңилирээк болот. Бул кандайдыр оорунун негизинде ошол негизги оорусун дарыласак, бул дагы кошумча дары менен бул батыраак айыгып кеткенге мүмкүнчүлүгү бар булардын. Паркинсон дарты мээ клеткаларынын жансыздануусунан пайда болсо, дагы бир түрү мээнин кан айлануусу начар болуп, иштөө функциясы бузулганда адамды ооруга алып келе турган дарт. Анан дагы сосудистый паркинсонизм деп коет. Ошол мээнин кан айлануу системасынын бузулушунан дагы барып туруп, ошол Паркинсон оорусу барып туруп кошулушу мүмкүн барып туруп ошондо. Мында дагы ошондой дарыгерге кайрылса, алар сөзсүз түрдө текшеришет. Анан билишет, бул чыныгы Паркинсон оорусу же болбосо жана кан айлануу системасынын бузулушунан пайда болгонбу деп. Анан эгерде кан айлануу системасынын бузулушунан болсо, анда ошону кан айлануу системасын жөндөйт. Баягы жетишерлик түрдө мээ жетишерлик түрдө кислород, необходимый баягы азгы заттарын ала баштаса, кан кеңейте турган дарыларды кошо берип туруп, канды суюлта турган дарыларды кошо берип туруп, ошентип бул оорудан да тезирээк айыктырса болот. Ал эми жана эгер мээнин өзү жапа чеккен болсо, структурный повреждение болот, уже ылдыйкы подкорка ошол ганглияларда. Анда буларды кыйын болот. Кыйын болгондо да канчалык эртерээк кайрылса, ошончолук буну кандайдыр бир өлчөмдө тездетпегенге, күчөсө дагы бул акырындык менен күчөй турган оору бул. Ошону күчөтпөгөнгө аракет кылса болот. Аны дагы ошо учурунда кайрылса, дарылап буну дагы асайтса болот. Бейтап көңүлү тынч болгондо, уктаганда калтыроо кыймылы жоголот. Ойгонгон убакта титирөө кайрадан башталат. Ал эми баскан убакта кадам таштоо, бир орундан башка орунга жылуу кыйынчылыкты туудурат. Ригидный форма деп коет. Кайра булар кыймылдагысы келбей, баса албай калышат да. Дене бүт денелерин боюнун барысы эле мышцанын тонустары баягы күчөп чыңалып туруп, анан кийин басыш кыйын болуп калат. Андайлар да болот. Анан эгерде дарыласа, албетте буну жеңилдетсе болот. Бирок эми толук жанагындай Паркинсон оорусун момундай айыктырып калууна келтирип коюк деген мүмкүнчүлүк бизде азырынча дагы аз. Паркинсон дартын атайын аппараттардын жардамы менен аныктоого болот. Кошумча лабораториялык текшерүүлөр жүргүзүлөт. Болгону жогорудагы белгилер байкалар замат тезинен дарыгерге кайрылуу керек. Аныкташ кыйын деле эмес. Буну көчөдөгү адамдар деле диагнозду коюп коет. Калчылдаганын көрүп, же болбосо баскан турганынан, кадам шилтешинен, булардын баарысы эле башында кыймыл аракет аз болуп калат да, анан кийин басканда Паркинсоновский өзүнүн моундай келбети болот, походкасы болот булардын. Баягы кичине бүкчүрөйүп, колу буттарын денесине кысып, кичине тизесинде бир аз бүгүп, анан майда шактары менен басып калат да. Ошондо сырттан алыстан туруп эле буну Паркинсон деп коюп койсо болот. Бирок буну кошумча дагы диагностик тесттер менен аныктайбыз. Анан жанагы МРТ диагностика бизге көп жардам берет. Медицинада кээ бир оорулар ата-энесинен балага өтөөрү туурасында айтып келишет. Ал эми Паркинсон дарты ген аркылуу балдарына берилеби деген суроо менен дарыгерге кайрылганыбызда, көпчүлүк окумуштуулардын негизинде бул далилденген нерсе.
кандайдыр бир өлчөмдө тукумчулук майниге ээ болот булар. Мындай дарт менен ооруган бейтаптар аябай таарынчаак болушат. Жашоого болгон кызыгуусу аздыгынан кээде өзүн өзү өлтүрүүгө аракет кылышат. Бул учурда бейтапка түшүнүү менен жакшы мамиле кылып, жеңил көнүгүүлөрдү жасатууга жардамдашуу керек. Паркинсон оорусу бул кыймыл аракеттин жоктугунан барып күчөйт. Бул кыймыл аракеттин жанагындай биз мындай ооруларга келгенде сөзсүз кыймыл, канчалык кыймыл көп жасаса, ошончолук баягы болдурбай коюшка, же болбосо жанагы күчөсүнө жол бербегенге мүмкүнчүлүк болот да. Канчалык жанагы майда чүйдө кыймылдан баштап биз аракет кыла баштайбыз буларга үйрөткөнгө. Айрыкча жанагы мисалы кыз келиндерге аялдар келе турган болсо, биз аларга айтабыз сөзсүз түрдө кыймылда. Илгеркиде азыр бизде аялдар мисалы кир жуубай деле калды да. Барат дагы машинкага салып коет, алар жууп даярдап берет. Идиш аяктуу жуубайт, алып барып туруп машинкага салып коет, алар жууп бербейт. Бул болбойт. Бул ошол Паркинсон оорусун баары күчөтөт. Тескерисинче, бул ошол жана майда чүйдө мисалы баягы буюмдарды адам өзү жууш керек, кыймылдаш керек. Ар бир манжалар иштеш керек. Көп иштесин деп айтабыз буларды. Идиш аяктуу жууганда жана полду сүрткөндө мындай баягы тазалаганда сөзсүз кыймыл, бир дене кыймылдаш керек. Ошондо баягы бул өзүнчө бир профилактика, Паркинсонский ооруга бул профилактика да болуп эсептелет. Көрсөтүүбүздүн экинчи бөлүгүндө акыл эстин оорусу болуп эсептелген Альцгеймер дарты туурасында болмокчу. Альцгеймер дарты бул Паркинсон менен эч кандай байланыштырганга болбойт, экөө эки дарт болуп эсептелет. Бир чети тиги Паркинсон оорусунда мээнин түпкү бөлүктөрү жапа чексе, Альцгеймерде тескерисинче кайра тышкы бөлүгүнө жакын, жана кара ошо каранын тегерегинде ошо участоктор жапа чегет да. Альцгеймер оорусу болсо бул акыл эсин кемиши. Акыр аягында барып туруп жанагы деменцияга алып барат. Деменция бизде Кыргызда жанагы алжыгандык алып келет да. 60 жаштан кийин пайда болгон оору энеден балага өтөбү деген суроо туулат. Бул Альцгеймер оорусу дагы акыркы кезде ушул европалык баягы статистикага таянсак, алар деле айтышат, бул дагы тукумчулук мүнөзүнө ээ деп туруп. Анткени аларда жанагындай эле айткандай эле ата-энелери көп жашаса, ата-теги көп жашаса, булардын балдары, неберелери да көп жашайт да. Көп жашаганда барып туруп кандайдыр өлчөмдө барып туруп ушул ооруга туш келишет да. Альцгеймер бул айыкпай турган оору. Адам баласында көптөгөн клеткалардын өлүүсү менен бирге адам бул дартка кабылуу мүмкүнчүлүгү жогорулай берет. Алардын да жашоо убактысы бар да, нерв клеткаларынын. Ошолор мынакей төрөлгөндөн баштап адам өлгөнчө нерв клеткалар чекесинен өлө баштайт. Мисалы адамда канча миллиард деген нерв клеткалары бар да, ошол күнүгө орто эсеп менен 100 000 деген клетка күнүгө өлүп турат. 100 000 деген клетка ушунчалык өлүп турат да, кайра ошол нерв клеткаларынын ордуна восстановление калыбына келтирүү болбойт. Күнүгө эгерде эсептесеңиз, мына 1 жылда 1% мээден өлсө, 1% нерв клеткалары өлсө, 80ге чыкканча 80% өлүп калат да, болжол менен. %20% эгерде биз жакшы иштетип кетсек, бул ошол 20% да адамдын толук баягы акыл эсин сактап, жашоосун улантып, мындай баягы активдүү баягы турмуш шартын менен жашаганга мүмкүнчүлүгү ээ. Азыркы окумуштуулардын айтканында деле карасак, мына биз ушул күндө мээнин орто жашаган адамдар мээнин бир 10-12% эле колдонот экенбиз да. Калгандарынын баарысы биздики запаста турат. Эгерде адамдын мээси 20% толук түрдө иштей турган болсо, анда адам бул дарттан алыс болот. Ал үчүн адам мээни иштетип, китеп окуу, жаңы маалыматтарга ээ болуу, туура жашоо образын түзүүсү керек.
баары Альцгеймер оорусуна туш келет экен истеген болбойт. Ал үчүн дегенде нерв клеткаларын ар дайым иштетип туруш керек буну. Ар дайым иштөөдө болуш керек. Улам жаңы нерселерди билиш керек, жаңы нерселерди окуш керек, жаңы профессияны өзгөртүш керек, жаңы тил үйрөнүш керек. Канчалык тил көп сүйлөгөндөр, ошончолук баягы Альцгеймер оорусуна аз туш келет булар. Ошон канчалык профессиясы көп болсо, айтат го, жигитке 70 өнөр астык кылат деп. Андан да көп болсо, канчалык көп болсо, ошончолук Альцгеймер оорусунун пайда болушу мүмкүнчүлүгү аз болот мында. Бейтаптын мээси акырында барып өз функциясын аткара албай калат. Эс тутуму начарлап, кээде тамак ичкенин же буюмдун кайда койгонун эстей албайт. Мындай акыбалга келген бейтаптарга майыптык берилет дейт дарыгер. Булар качан алжып калганда, алжып өз алдынча баса албай, өз алдынча тамак тамак ичип тойгонун да билбей калат, же болбосо ичкен ичпегенин да билбей калат. Кээде ичпей да калат булар, мен токмун, жаңы эле ичтим деп айтышат. Уктабаганын билбей калат, өзүнүн комнаталарын, кайра үйүн таап кире албай калат. Ошолор акчырда булар уже баягы тыштан посторонний уход. Бул башка бирөөнүн жардамы менен жашап калат. Ошол убакта буларга инвалидность берилет. Оорулуу адамды жакшы карабаса, бейтап жугуштуу ооруларга чалдыгат, өпкөсү дартка кабылат. Түрдүү дене жаракаттарын алышы мүмкүн. Ал эми бул дартка кабылуунун бирден бир себепкери бул уйкусуздук же туура эмес шарттагы уйку болуп эсептелет. Эң жөнөкөй ал турган мына ушу уйкунун бузулушу дагы. Уйку адам жетишерлик түрдө укташ керек. Асыраак уктап калат, же бузулганда мээге кислород жакшы жетпей алганда көбүрөөк уктап калышат кээде. Кээде адамдар асыраак уктап калышат. Бул да туура эмес. Сөзсүз түрдө жетишерлик түрдө укташ керек. Уктаганда да кандай? Уктаганда биз эми баарыбыз бөлмөлөрдө уктайбыз. Сөзсүз түрдө ал бөлмөнү желдеттириш керек. Же болбосо мүмкүнчүн болушунча аба кирип тура тургандай кылыш керек да, кислородный доступ болуш керек постоянно. Канчалык биз гипоксияда жашасак, гипоксияда жатсак, ошончолук мээ жетишерлик кислород албайт. Ошон үчүн мээ картая баштайт. Жанагы айтып аткан биздин нерв клеткалары өлөт деген көбүрөөк өлө баштайт да. Анын бизге эмне кереги бар? Ошол канчалык өлсө, ошол биздин памятка таасир этет да. Ошон үчүн жатканда сөзсүз түрдө баягы желдетип, комнатаны желдетип. Мына биз эң жөнөкөй эле мисалды айтайын. Кышында эмне үчүн мына эрте жатасың, кеч турасың, ошентсе да уйку канбай турат. Жумушка кечип келесиң. А жайкысын болсо эң жакшынакай. Кечирээк жатасың, эртең менен уйку канып турат. Анткенде эми жайында биз постоянно терезе, эшик ачык турат, кислород постоянно бизге келип турат ошондо. Анан ошон үчүн мээ бат эс алат. Жанагындай кышында болсо чүмкүлүп жабабыз да баарысын туруп. Эшиктерди терезесинен форточканы ачмак турмак сыртынан салафан жаап коебуз керек болсо, аба кирбей турган кылып туруп. Ошондо кислород жок болот. Кислород жок, сен баягы 7 саат уйкуң кана турган 10 саатта да бул уйкуң канбайт. Анткени мээ салган жок. Ошончолук. Ошон үчүн жетишерлик түрдө эс алдырып турса, Альцгеймер оорусунун болушу да кечеңдейт бул. Уйкунун бузулушу менен катар стресс, холестериндин көбөйүүсү же азайып кетүүсү, кант диабети Альцгеймер оорусун пайда кылат. Мына депрессияга түшкөн кишилердики сөзсүз түрдө Альцгеймер оорусу батыраак күчөтмүш үчүн дегенде булар депрессия дегенде внутренний переживание болот да постоянно. Ал жерде биринчи кезекте баягы мээ бат чарчайт, анан мээнин кан тамырлары кысылып калат бул жерде. Баягы спазмда жүрөт постоянно. Сөзсүз түрдө буну кеңейтип туруш керек. Ошондо кеңейтип турса, жетишерлик түрдө кислород, жетишерлик түрдө глюкоза, жетишерлик түрдө башка витаминдер, минерал заттар мээнин клеткаларына өз учурунда келип турса, бул Альцгеймер оорусу деле кечип пайда болот. Организм дайыма холестерин жетишерлик асайып кетсе де жаман. Холестерин асайып кетсе, мээңдин начар иштегени ошондой. Мээнин жакшы иштеп аткан бул холестеринде болуп эсептелет. Холестерин сөзсүз түрдө келип туруш керек, жетишерлик түрдө. Анан биз качан ошо холестеринге каршы дары беребиз? Качан жанагы склеротический изменение сосудов плюс холестерин бүртүкчөлөрү канда көбөйүп кеткенде, анан биз сөзсүз түрдө беребиз анда. Эгерде мээ ошондой жапа чексе, даже 1,5-2 эсе көбүрөөк дозада беребиз.
Ал эми дарыгерлер активдүү жашоо образы, кыймыл аракет бүгүнкү көрсөтүүбүздөгү оорулардын алдын аларын эскертип кетишет.